Ең бірінші стипендиям менікі 640 рубль. Құдай тағала мага ушу мекенди сүйүү деп белек кылып берген деп ойлойм. Кеткенде дагы мен Кыргызстанга ошол выпуск болгон күнү кечинде кеттим. Гостиницага алып барып жаткызып өзүм акчама ордунда киши турган кызматка баягы жолунуп аракет кылбаш керек. Аябай мындай жашоого нааразы болгом да ошол учурдачы. Көп интервьюларда чыгарып болот да бул нерсеничи. Кесип коюшат. Тиякта өлүм менен күрөшүп, ушу жашоого аракет кылайын деп канча көз жаш төгүлүп турса, бир жакта сайраңдап, биз бийлеп турсак ал туура эмес нерсе. Бүгүнкү күндө мен кээ бир туугандарым менен, досторум менен сүйлөшпөй калдым. Кээ бир тууган урук менен мындайча айтканда катнашты үзүүгө аргасыз болдум. Ар бир жумушка өзүнүн сый урматы жана сүйүүсү болуш керек. Неден коркосуң? Кудайдан корком. К нам часто обращаются будущие мамочки. Можно ли лечить зубки во время беременности? Да, конечно, во время беременности можно и нужно лечить зубки. Но самым благоприятным периодом для лечения зубов является второй триместр беременности. В этот период, если нет угрозы, то мы можем проводить все манипуляции в полости рта. Анестезия, лечение, пломбирование, удаление. Все эти манипуляции можно проводить во втором триместре беременности. Единственное, что нельзя делать во время беременности, это проводить ультразвуковую чистку полости рта. Салам достор, аты-жөнүм Назира Бердиголова, биздин расмий YouTube каналыбызга кош келипсиздер. Биздин программабыздын кезектеги коногу, эми аты-жөнүм айтсам эле дароо эле таанысаңыздар керек, Нурдан Отунтаев. Бүгүн бизге өзүнүн мындайча айтканда фирменный курдагын жасап берем дейт. Кызыктуу маектин бардыгы биздин каналда болот. Баса биздин каналга кирип катталууну унутпаңыздар. Нурдан мырза, кутман күн. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Дароо эле кепти ашканадан баштасак, бүгүн эмне бышырабыз? Бүгүн курдаг бышырабыз. Бул жеңил тамак. Жеңил жазалуучу тамак. Кыргыздын тамактарынын бири. Ошол себептен да курдак деп тандаганбыз. Эми курдак жөнүндө айта кетсек, бул кандай? Курдак бул биздин тетиги ата бабаларыбыз жасап келген тамактардын бири болуп эсептелет. Ошондой эле тоо арасында биздин ата бабаларыбыз көп жүргөн да, ошого күч берүүчү тамактардын бири. Ошол себептен да курдак деп тандаганбыз. Эми акыркы жолу курдакты качан жасадыңыз эле? Где-то 1 ай болду. 1 ай болуп калды. Келиңиз анда чогуу жасайлы. Ал үчүн бизге пияз, уйдун сулпу эти жана картошка керек экен. Мынакей ушул 3 ингредиенттен биз сонун тамак жасайбыз. Биз менен чогулуңуздар. Эми менимче бөндөдөн сойсо да касапчы сойсун дейт. Өзүңүз баштагыңыз. Мен сизге картошканы ачып берейин, Нурдан мырза. Алгач эле маегүс эс алуудан баштасак. Эс алуу өргөсүнө качан чыккан атасыз? Чарчадыңызбы? Чарчаган деле жокпуз. Эс алуу өргөсүнө чыгып келдик. Кыска эс алуу өргөгө. Негизи эс алуу өргөнү эле көп жакшы көрө бербейм. Жумушту жакшы көрөм. Ошол себептен баягы жумушка көп убактымды бөлгөнгө аракет кылам. Кайсыл жакка эс алып келдиңиз? Ысык көл областына барып келдик. Биздин кыргызыбыздын бермети болгон Ысык көл суусуна түшүп, ошол жактан дем алып, үй бүлө менен чогуу кайра келип, жумушка кайра чыктык. Эч кандай башка өлкөгө барып же кандайдыр бир жаңы эс алууну деле ойлоп тапкан жокпуз. Жыл сайын эле самалыкка айлангандай эле Ысык көлгө эле бардыңыздар, Да, жыл сайын эле ошо көлгө барабыз. Башка деле баягы барчу деле мындайча айтканда бир жер жок эмес, бирок ушу көлгө барып эс алган мага жагат өзүмө. Көбүнчө жанагы кызматта иштеген мырзалар айыл иретин сагынат го, классташтарын, кошуна колоңду, досторун дегендейчи. Эмне, Туз айылына барган жоксузбу быйыл? Аякка да барып келдим бир күнгө. Аякта мен байкелерим бар. Ошолордун үйүнө барып бир күнгө конок болуп келдик. Болду, башка деле эч жакка барган жокпуз. Азыр айылда ким турат? Айылда ушул атамдын бир тууган эмеси, байкебиз бар. Ошол киши турат. Ал эми дагы биздин байкелерибиз бар болчу, эми анын баары көзгө өтүп кеткен.
Ошол себептен азыркы күндө ошол байкебиз бизге баягы баш көз болуп берген байкебиз бар. Ошол киши турат. Тактап айтканда байкеси, атамдын байкеси. Ошол кишинин үйүнө биз ар дайым барабыз. Ошол киши баягы биздин чоң атаңыздын үйү, чоң атамыздын үйү. Ошол кишинин мындайча айтканда биздин улуу байкелерибиздин бири. Жакшы. Нурдан мырза, айылда чоңоюп өскөнүңүз бизге маалым да. Айылдагы окуяларга токтолсок, балдар менен мушташчыңызбы? Мектепте кызыктуу окуялар, азыр ушул классташтар менен катташып турасыздарбы? Айылда Туз айылы негизи бул Кочкор районуна караштуу. Туз деген айыл. Ошол айылда баягы шахта бар. Туз чыгарган. Ошол шахтанын атынан коюлган айыл экен. Аты өзү деле кичекей айыл. Ал жакта мен ушу 1-класстан калып кетпесем 3-класска чейин бардым да. Ал жакта эми кичекей баягы кезимдеги достордун деле көбүн тааныбай деле калдым чын айтканда. Ушул 1-2 эле баягы мен таанаган балдар бар, алар менен да бирок кандайдыр бир катыштарыбыз жок. Болгон эле ушул атам өскөн жердин эле баягы унутуп калбастан эле атайын баягы ошо байкемдин үйүнө эле барам. Эми андан тышкары деле баягы тууган уруктар бар, тааныштар бар. Катыш бар деңиз, э? Эми катыш бар. Совсем эле баягы кетип калып, же айылды таштап койгон андай жерибиз жок. Колдон келишинче баягы убакыт болсо ошо айылга барып турабыз. Ошол айылдан чоңоюп ошол айылдын суусун ичкенден кийин баягы көңүл буруш керек. Бишкекте кайсыл мектепте окуп калдыңыз? Бишкекте 6-микрорайонунда жайгашкан Бектурсун Алымов атындагы номер 39-мектеп гимназияда окудум. Ошол мектепти аяктадым, 11-класска чейин окудум. Андан кийин уже жогорку окуу жайга тапшырып, андан кийин уже мындайча айтканда жашоонун даамын тап баштадым. Эми мектептеги досуңуз менен азыр мамилеңиздер барбы? Мектепте өзгөчөгө 39-мектеп деп атасы. Анан мектепте кандай окуйт элеңиз, көбүнчө кайсы сабакка маани берилет элеңиз, же троечник, же двоечник менен? Чын айтканда баягы мугалимдер урушчу. Сизде? Урушчу, аябай урушчу. Анан тамашалап деле коюшчу, мектепти заводчтан өткөнсүң депчи. Сабакка барбачыңыз беле? Баягы кичине хулиганраак болчу, сен кичекей кез. Көчөдө көп жүрүп калдык, мындайча айтканда. Ошо дос балдар менен. Бирок эми мектептин деле аяктан тарбиясын алдык да, самый главный. Эң негизгиси ошол мектептен тарбия алыш керек. Ошол мектептен тарбия алып, билим алып, анан баягы мындайча айтканда жашоого үйрөнүүнү ошол мектептен башташ керек да. Бул мектеп эми мындайча айтканда жүрөккө жакын мектеп. Биз таштап койбойбуз, унутуп койбойбуз. Колдон келишинче көңүл бурганга да аракет кылабыз. Мен бизди бүтүргөн ушул эжекебиз Сабитова Майрам деген эжекебиз бүтүргөн. Ошол бизди 11-класстан чыгарып, мындайча айтканда жолго салган эжекебиз бар. Ал азыркы күндө ошол эле мектепте иштейт. Былтыр жолуккам. Калп этпесем завуч болуп иштейт азыр. Ал эжекебиз тарых сабагына берчи. Болгон эле сиз тарых сабагын жакшы көрчү экенсиз, ошол эле эжек. Анткени бала кайсы сабакты жакшы окуп алса, ошол мугалим аябай эметип калат экен да, эсте калып калат экен да. Класс жетекчибиз болчу, эми ошонун баягы ошол эжекенин эле баягы сабагын калтырчу эмесмин да. Эмнеге мамилеси башкача беле? Эми кандайдыр бир баягы мектептеги эжекелер баягы энедей эле болуп калат, чын айтканда. Бир өзгөчө бир өзүнүн мамилеси бар да ал нерсеничи. Негизи эле сабак берген адам, ушу тарбия берген адам ушул көңүлүңө жакын болуп калат. Анан ошол себептен ушул эжекени биз эми баягы анча-мынча классташтар менен жолугуп же сүйлөшүп калган эле баарыбыз эстей кетебиз да. Биз унутпайбыз. Жакшы. Спорттук иш-чараларга катышат белеңиз? Эми жаш кезекте катышканбыз. Волгоград шаарында окуп жүргөн. Негизи мен окуу жайды мектепти бүткөндөн кийин ушу Россия Федерациясынын Волгоград шаарындагы
Ички иштер академиясына тапшыргам. Кайсы бир интервьюңузда окуп калдым, чет мамлекетте окудум депчи. Эмне үчүн сиз чет мамлекетке тапшырдыңыз? Биздин Кыргызстандын деле академиясы аябай күчтүү го. Эми бул мындай болду. Негизи мен өзүм кичинекей кезимден эле милиция кызматкери болом деген бир оюм бар эле да. Бул ой каяктан пайда болгон? Бул ой ошо 4-класс кезимде, 3-класс кезимде ай жергесинде окуучусунда. Ошол жакта болчубуз. Анан жана эски телевизорлор бар эле да. Союз учурунда чыгарылган кара түстө, ак кара түстө күч. Кычкач менен бурагамбы? Кычкач менен бурагам. Ошол телевизордон жанакы бир итальянский бир сериал бар эле. Спрут деген. Ошол сериалда эми баягы кичинекей кезде башка программа жок болсо же, мультфильм жок болсо же, кандайдыр бир кинолор жок болсо ошол кинону көрөсүң да. Ошол кино эмнегедир баягы туруп калган да, аны сезимдечи. Анан ошонун аркасынан да баягы милиция кызматкери болобум деген ой кеткен. Ошол нерсеге жетиш керек болду. Окууну мектепте окууну бүткөндө ошол ички иштер биздин Бишкек шаарында Эргеш Алиев атындагы ички иштер академиясына тапшырдым. Аяка өттүм. Аяка өткөндөн кийин анан ошол жакта конкурс болуп атыптыр да. То есть Россия Федерациясына набор болуп аткан экен. Анан ошол жака тапшырып көрөйүн дедим. Тапшырдык. Анан балдарым да өтүп кетти. Ладно, барып келейин деп. Биринчи негизи чынын айтканда ошол эле жерден Москва, Санкт-Петербург, анан Волгоград шаарына набор болуп атыптыр. Анан мен биринчи немеге тапшыргам? Санкт-Петербург. Ички иштер университетинде юридикалык факультетке деп ошол жака биринчи өткөм. Бирок тилекке каршы ал эми 2006-жыл чынын айтканда ошол мен менен кошо тапшырып аткан бир дагы бир бала бар экен. Анын атасы ошол ички иштер министрлигинде бир чоң кызматта иштечү болду. Ал бала болсо Волгоградка тапшырып калыптыр да. Анан экөөбүздү алмаштырып койду. Анан эми чынын айтканда мен жөнөкөй карапайым үй бүлөнүн баласы болсом, атын эми айтсам, эми балам атам айттым да биринчи эле. Эмне кылайын десем, барып окуп кел деди. Бара бер деди. Атаңыз кандай кабыл алды ошол Москвага барып окуйм дегениңизди? Анткени сиз үй бүлөнүн жалгыз туунулуңуз, уулусуз да. Корккон жокпу? Ушу баламды жөнөтсөм ошол жаккан окуп калып кетпейби деп? Кандай? Корккон жок. Колдоп турду да тескери? Колдоду. Наоборот, тескери болду. Барып окуп кет, коркпо. Волгоградпы, значит, Волгоградка барасың деди. Макул деп анан ошо Волгоградка кеттик. Мен менен кошо дагы бир жигит тапшырды. Санжар деген. Ошо экөөбүз кетмей болдук. Эки бала эле гана тапшырды да. Калган Москва менен Санкт-Петербургка окуп атсам 5-тен 10дон балам. Анан жогоруда айтып калбадыңызбы, мен аябай тентек болчумун депчи? Ошол тентектигиңиз каякта, Волгоградда жоголдубу? Турмуш өзү тарбияладыбы сизди? Же күчөдүбү тескери? Аяктан чынын айтканда эми бөтөн жер, бөтөн эл. Аяктан баарын уже таштаганга. Эмнече айтканда эми аргасыз деп десем да туура эмес. Я был вынужден эмеспи? Я был вынужден, можно сказать. Анын баарын таштаганга туура келди. Сабакка көңүл буруш керек болду. Атам дагы аябай катуу айтты, жакшылап оку, уят кылба. Себеби баягы эми Россияга барып окуп келип атасың деген баягы сөз, Россиядан окуй албай келиптир деген сөз аябай намыска тиет деди да. Окуба. Анан окуйн деп чечтим. Барганда эле окуп баштадык. Жакшы окудум буюрса. Действительно. Анан аяктан эми кичинекей баягы бюджет болгондон кийин стипендия бөлүнөт экен. Канча стипендия алат элеңиз? Эң биринчи стипендиям меники 640 рубль. 2006-жылы. Чоң акча беле ошондо? Эми мындайча айтканда курсант кесип болсоң, бөтөн жерде жүрсөң, бирөө акча бербесе, ал деле мындай чоң акча көрүнгөн да. Чакырып алып акча берип атсаң, акча берет экен деп.
жана айтат го, жокчулук бул уят эмес дейт го. Анан ошол жакта мындай жокчулук учурлар болду, мына ачка калган күндөр, бир жакка жумушка орношо калып, тыйын тыпыр таап дегендей. Анткени айымдарга караганда мырзаларга акча көбүрөөк керек го. Эми кыздар менен сүйлөшүп калат, кыздарга кичине мындай таттуу-маттуу болмозак деген алып бериш керек. Мырзанын чөнтөгүндө негизи анын аң сезимде, сознаниясында акча болуш керек, туурабы эркек кишиде? Болду ошондой күндөрүңүз? Назира туура айтасыз, андай дагы убакыттар болду. Курсант кезде биз биринчи жаңы барганда общевойсковой казармада жаттык. Ал казармада бир баягы комната да, чоң комната. Ошонун ичинде где-то 40-50 балдар болуп жатчыбыз да. Эми как положено, солдатский жашоо болгон да. Бир жыл толуп ошол общевойсковой казармада жаттык. Андан тышкары биз барган кезде ал академияда бизден тышкары башка мамлекеттерден да курсанттар келген да. Анын ичинде Казакстандан келген, ошондой эле Өзбекстан, Таджикистан, так Азербайджандан келген балдар бар болчу. Анан бизди баягы иностранный факультет деп туруп, бардыгыбызды баягы ушундай бир комнатага киргизип койгон да. Эми ичи эми укмуш эле болчу да. Аякта ар кандай баягы улутта балдар болуп жашагандан кийин ошондой эле баардыгыбызды бир нерсе эле бириктирчү бул тилибиз, орус тили. Баарыңыздар орус тилинде сүйлөшчүңүздөр? Баардыгыбыз эми орус тилинде, мен допустим баягы фарси тилин түшүнбөйм же перс тилин түшүнбөйм. Ошондой эле жана армениан тилин түшүнбөйм. Анан ар кандай ситуация. Баардыгыбызды баягы бириктирген ошо орус тили болду. Анан жаңы барганда эле баягы бири-бирибизди баягы зоопаркта көргөндөй эле башкача көрүнөт да. Эмнеге? Ошондой эле өңү түсү башкача болот. Кыймылдары. Ар бир улуттун өзүнүн мындайча айтканда бир фишкасы болот. Анан ошого жараша баягы уже бири-бирибизге көнүп баштады. Достоштук, чогуу жашадык. Анан баягы нарядка да чогуу турчубуз. Нарядка турганда эми кандай 3 түрү бар да, нарядтынчы. Бул казарманын ичинде нарядка турасың, ошондой эле баягы столовойго турасың, андан тышкары немеге турасың, патруль деп коет, академиянын баягы тегерек четин айланып жүргөнчү. Анан эң жакшы наряд бул кухня наряд болчу. Эмнеге? Себеби аякта тамак келет. Анан ошол жактан көрдүм мен, Госматрезервден бизге оказывается баягы этти каяктан берет деп ойлосок, бир күнү эт алып келди, ошону наряд болчу. Эт алып келди, чоң тушалар да, уйдун тушалары. Анан карасам бир кезде мындай печать турат да, тоголок болгон печать. Ошо печатты барып карасам, жылы жазылып экен 1965 депчи. Таң калгам да, 2006 жылы эми 1965 жылкы уйду этти жедим депчи. Кадимкидей эле ал баягы муздакта турганда баягы эчтеке болуп экен. Ошол жактан көрдүм. Неме, анан эми аякта тамак жагынан эми действительно өзүм жаңы өсүп келаткан адам болсоң, ошондой эле жаңы баягы денең калыптанып келатканда тамакты көп жеш керек. Тамак жагынан действительно эртең менен баягы диетический деп койсок болот. Ботколорду берет, Боткону берет, арган түрүн берет. Баягы интернетте кезде баягы көрүп каласыздар, боткого кашыкты сайып көтөрсө көтөрүлөт депчи. Это действительно ошондой. Баягы бирке туруп калса эле баягы кашыкты мындай салып туруп көтөрсөң, тарелкасы менен көтөрүлөт. Жакшы. Негизи эми обедти кичине күчтүүрөөк берчи. Анан биз ошол жакта жүргөндө баягы Орто Азиядан келген балдар болуп, биз аяктан да бир мындай бир ызы чугабыз. Себеби баягы тамакка чочкон этин кошулбасын депчи. Тамак жебей бир күнбү, 2 күн баягы мындайча айтканда ачкачылык жарыялаппы? Пикет кылып, ошол тамакты жебей, анан аягында бизге баягы өзүнчө неме жасай баштады да. Өзүнчө тамак жасай баштады. Булар баягы неме жебейт экен депчи. Туура түшүнүштү. Ошондой эле жашадык, как обычно эле. Эч кандайдыр бир неме болгон жок. Басым болгон жок. Бири-бирибизди баягы түшүнүп окудук.
Эми ал жактын түрүн көрдүк да. Ошо аяктын түрүн көрдүк. Анан эме дейбиз дагы ал жактан биринчи курста действительно иштеген жокпуз. Анткени чыгарган жок. То есть академиянын территориясынан баягы эч жака чыгарчу эмес. Экинчи курстан баштап баягы кубрик деп коет. Бул уже баягы бир комнатада 6-7ден 8ге чейин бала болуп жатып эметип жүрөт да. Анан ал жактан эме баягы акча жагынан единственный эле баягы немени күтүп отура бербейсиң, стипендияны. Анан акча тапкандын амалын да аяктан таптык да, чын айтканда. Калгандай болду. Баягы орус курсанттар аяктан баягы немени көбүрөөк алат, стипендиянычы. Алар как зарплата алчу да, айлык маяна катары алчу. То есть службага немеси кеткенден кийин, стажы кеткенден кийин, как положено, зарплата алып алышчу. Минимальный зарплатаны где-то бир 12 000, 13 000 рубль алышты да ошол кезде. Анан алар сабак жазбайт. Орус балдарчы. Анан биз сабагын жазып берчүбүз. Сабагын жазып берип, ошол жактан баягы акча тапчубуз. Орустардын сабагын жазып берип. Ошонун аркасынан мен айына где-то бир 15 000 рубльга чейин акча тапчумун. Эч жакка чыкпай эле, кыйналбай эле, жанды кыйнабай эле. Отуруп сабак жазып эле, сабак окуп, ошонун ордуна ошого дагы баягы акча таап, жаныбызды бакчыбыз. Бул сиздин алгачкы жолу атаңыздан алыстаган учур болду да, Кыргызстандан. Негизинде сиздер депрессия болгон жоксузбу? Неден көбүнчө кыйналдыңыз ал жакта жүргөндө? Депрессия деле болгон жокмун. Эң баягы кыйналган жерим баягы ушул өзүм туулуп өскөн жерди сагындым. Кыргызстанда. Действительно аябай баягы неме болчумун да. Ай түнчүндө жатып алып, уйку жок кезде айнекти карап алып, ушул поездга отуруп, үйгө кетсем деген чертелик. Анан кээде баягы түшүмө кирет. Ошол нерсечи. Баягы окуган учуру түшүмө кирет. Анан түшүмдө аябай кыйналам да, блин, кайра келип калдымбы окуганга депчи. Кетким келбейт да негизи Кыргызстандан, чын айтыш керек. Бул нерсе баягы жөнүнөн жөн эмес го дейм, ушул Кудай Таалам мага ушул мекенди сүйүү деп белек кылып берген деп ойлойм. Ушул мекенге кызмат кылуунун жана ошондой эле баягы ушул жакта өнүгүп өсүп, адам катары туулуп, өнүгүп өскөн эң жакшы нерсе деп ойлойм да. Мекенди сүйүш керек албетте. Университетти бүткөндөн кийин сунуштар түштү, бул жакта эле калгыла, бул жакта иштегиле деп. Албетте, мага сунуш түштү. Ошол начальник академиянын начальниги генерал-майор Третьяков деген киши чакырды ошол выпуск болгон күнү. Барсак ошо 5-6 бала бар экен, ошо иностранецтер болос, иностранный факультеттен. Айтты, калгыла деди. Калгыла, силерге упрашиваемый порядке баягы гражданствону алып берели. Ошол жакта иштегиле. Бир ай отпуска беребиз, үйүңөргө барып келесиңер. Андан кийин келсеңер, бияктан силердин гражданствоңор дайын болот, арыз жазып кетишиңер керек. Келгенден кийин уже бияктан жумушка алабыз. Бирок болбой эле кетип калдым. Анан бишкекке келдиңиз. Ал кеткенде дагы мен Кыргызстанга ошол выпуск болгон күнү кечинде кеттим. Бир күндө калгыңыз келди. Бир күндө калгым келген жок да, эмнегедирчи. Мен эле шаштым да, чын айтканда. Анан эмне болду? Шашып келдиңиз бияка? Ким тосуп Бияка келдим. Бияка келгенде атам тосуп алды. Молодец, окуну бүтү, дипломду көрдү. Молодец. Давай иште дедим. Кантип жумуш корноштуңуз? Алгачкы жолу кимдин эшигин каккыладыңыз? Ошол себептен ошол эле учурда биз баягы распределение менен мен Октябрьский районго, Бишкек шаарынын Октябрь районунан баягы документтерим топтолгон да. Ошол жака барасыңбы деди. Анан эмне жумуш десем, баягы негизи мен тиги Россиядан окуп бүткөндө эксперт криминалист дегенди баягы немесин бүткөм да. Факультеттин. 2 диплом, эксперт криминалист, юридический. Анан Октябрьский районго эксперт криминалист дедим, жок, барбайм дедим. Болсом тергөөчү болом. Тергөөчү болом деп 2 жолу отказ бердим. Анан 3-сүндө отказ бергенден кийин баягы увольненияга подлежишь деди. 3-сүндө баягы макул болбосоң, анда увольненияга беребиз, сени сотко беребиз деди. Баягы окууга кеткен акчаны сен төлөп беришиң керек деди. Мамлекет төлөп берген да, бюджет болгондон кийин. Эмне кыларымды билбей, анан келип үйгө келип атам айттым. Ушундай маселе болуп атат десем,
азыр эми сүйлөшөлү деп. Эми ал кезде чынын айтканда 2011-жыл кичине баягы мамлекетте 9 жыл турган кезде. Ооба, туруксуздук болуп аткан ал кезде. Анан ушу Батырканов деген начальник УГУ бар эле. Ошол киши менен атам достор аркылуу ошол кишиге чыкты. Анан ошол кишиге кирди. Барып кирдим. Барып кирип ызылдадым. Мен тергөөчү болуп элем. Эмне үчүн тергөөчү болоюн дедиңиз? Кичекей кезимен эле тергөөчү болгум келет деп ызылдадым. Макул эми тергөөчү болсоң тергөөчү бол деп биринчи май районунда тергөөчү кылды. Ошол биринчи май районунда иштедим. Аякта 2 жыл тергөөчү болуп иштедим. Алгачкы арыз кимден түштү? Эмне болуп түштү? Ошол ишти баштайлычы. Эсиңиздерби ошол күн? Эми ал нерсе баягы эстен кеткизиптин да, чын айтканда. Бул аябай мындайча айтканда бир окуя болгон. 2 күндөн кийин эле баягы арыз алганды да билбейсиң, иштегенди да билбейсиң. 2 күн болгондон кийин мен нарядка болуп коюшту. Анан баягы ошол жакта иштеген баягы старший улуу кишилер баары чогуу кафеге кетип калышты. Мен нарядка таштап койчу. Анан нарядта турам. Бир кезде баягы вызов келди. Дежурный делем ошол кишини баягы эстеп калып турмун. Эстеп калсам деле айтат элем, мен жаш баланы каяка ошентип кантип кое бердим депчи. Баягы зордуктоо фактысы боюнча выезд барып келди. Мен деп баягы бардым. Андан мурун баягы практика өтүп калгам, кичине баягы эметип калган, баягы өзүмдүн бар да, эме наараңызда. Кичине баягы шыгым бар окшойт. Түнү менен уктаган жокмун ошол факты мененчи. Түнү менен уктабай, түнү менен 2-3 кишини камап. Элестеп атам, кандай экен ощущениялар? Аябай мындай жашоого нааразы болгом да ошолчуда. Неге? Мен тыштап деле кетип калсам болмок экен да, мындай карасам. Азыркы жаштар андай неме кылбайт. Азыр тыштап эле кетип калат да, чын айтканда. Эмнеге сиз ошол жанагы эмен зордуктоочунун аркасынан түшүштүңүзбү, таап келдиңизби аны? Аны эми группа менен чогуу таап, үйлөрүнөн уктап аткан жерин сүйрөп алып келип, машинага отургузуп алып. Анан ошентип анда ал 3 кишини да камадык. Андан да эң кызыктуусу баягы жабырлануучу кыз. Мындайча айтканда баягы кыз десек болот. Ал оказывается Бишкек шаарында баягы туруктуу жашаган жери жок экен. Анан аны бир же ал ыйлап отурат. Мен каяка барып жатам деп. Эртең менен күн болуп турат шундай. Эртең менен анан туруп алып дедим, уктаган жоксуң. Таң атпай аны бир гостиницага алып барып жаткызып өзүм акчама. Акчасын төлөп, сен жатып туруп ушул жактан кетпе депчи. Биякта иш козголду да. Тергөө амалдары жүргүш керек. Ал кетип калсаң, баягы экспертизаны кантип өткөрөсүң, тигини кантип өткөрөсүң, анын баары маселе да. Эртең жоопкерчилик. Түшүнүп атам да, баягы чоң жоопкерчиликтин алдында баягы туш болгон. Бирок ошондо 2 күн уктабай ошол маселени чечип кеткен да. Анда ошондон кийин анан бир Азамат деген бир байкебиз бар эле. Тоже тергөөчү, опытный. Сатаев Азамат фамилиясын жаттап калгам. Ошол коридордон келип, мени шылымдаган да. Сен муну эслеп, сен муну неме, менин ишимди алып ошол кишиге берди, до конца терге депчи. Бергенден кийин ал кишиге болуп мени шылымдаган. Сен иштин баарын бүтүп койгон турбайсың. Эми айттым деп койчу билен ал. Эптеп үйгө барып укташ керек болуп атты. 2 күн уктаган жокмун. Аябай баягы неме болду. Эмоционалдык состояние болсо, канча жашта элеңиз ошондо? Жаңы окуумду бүтүп келсем 2011-жылы 88 канча болуп калат? Где-то 25-22 жашта. 25 жаштабы? Жүрөк, ошол кезде эле мындай корку сезим жок болчу экен да. Мына азыр жасап жаткан иштериңиз, мына басып өткөн издериңизге бир саресип кылсам, сиздеги бир мүнөз бар экен да. До конца дегенчи. До конца, еще раз до конца дегенчи. Бул мүнөз сизге кимден? Атаңызданбы, же апаңызданбы? Кимдин мүнөзү ушундай курч? Айылначан чыгам деген. Эми негизи атам негизи аябай жумшак киши. Атаңыз. Апам деле жумшак киши. Анан чоң энем айтат да, сен мүнөзүң ушу чоң атаң деп. Мен чоң атамды көргөн эмесмин. Антип 76-жылы эле бай көзөтүп кеткен. Чоң атамды көргөн эмесмин да. Анан ошол кишинин мүнөзү дейт. Ошол кишиге да окшоштуң, мүнөзүң да ошонуку деп айтат. Да помню, хорошо, ошол кишинин кылса, ошол кишиники депчи. Атаңыздын мүнөзү жумшакпы? Атам негизи аябай жакшы киши. Аябай жумшак киши. Мындай бирөөгө жамандык кылбаган киши. Кичекей балдарды жакшы көрөт. Машинесин салып алып эле кичекей балдардын баарын чогултуп алып, конок келсе. Машинесин салып алып эле конокторун унутуп коюп, балдарга көп көңүл бурат.
магазинге алып барып эле баарына тиги баягы таттууларды алып берип эле ушундай эркелеткен жакшы болот. Канча бир туугансыз? Негизи мен айта кетсем, мен эки апам, эки апа деп койсом болот. Бул биринчи өзүмдүн апам, ал апам 2008-жылы көз өтүп кеткен. Оорудубу? Ошо ооруп, мен ошо курсант кезимде көз өтүп кеткен да. Андан кийин баягы мындайча айтканда экинчи апам деп койсом болот, мен чоңойткон апам. Мага чейин эле мурун эле ата энем ажырашып кетишкен. Ажырашып, анан кимдин колунда калдыңыз эле ошондо? Атамдын колунда. Атаңызда калдыңыз. Атамдын колунда. Апаңызга барып турчуңуз. Барып турчумун. Анан ошо экинчи апам көп тарбия берди да. Ал киши дагы аябай чоң салымын кошту ушундай бир мындайча айтканда ушу даражага жеткенге. Ошо экинчи апам дагы аябай чоң салымын кошту, действительно. Ошого дагы учурдан пайдаланып, баягы ата энеме ыраазычылык айтып кетем. Нерсени дагы учурдан көп пайдаланганга аракет кылам, бирок кээ бир чынында айта албайсың да, ичиңде болгон нерсени. Көп интервьюларда чыгарып коет да бул нерсеничи. Кесип коюшат. Биз эми сиз ошондо канча жаштамсыз эле атаңыз менен апаңыз ажырашып кеткенде? Кичике эле экенмин, где-то бир экинчи класс, ушундай эле да. Атаңызды жаман көргөн жоксузбу кийин экинчи апаңызды алганда? Жок, жаман көргөн жокмун. Бул турмуш. Ошондо эле ушундай зерек белеңиз. Түшүнүп, баардык нерсени туура кабыл алып. Азыркы балдар андай эмес ба? Мисалы үчүн карап көрсөкчү, эки күрөдө ажырашып кетсе, атасын душман көрүп, анан мындай батын шагыбай. Бир нерсени айта кетиш керек, эми атам деле билбейт бул нерсеничи. Ушул жактан да айтканга туура деп эсептейм да. Атама айтпай, мектепте окуп жүргөндө атам айтпай, мен жумуш иштечимин. 7-8 класстан баштап иштеп, сабактан чыгып алып барып, жумушка барып, иштеп, өзүм багып, анан баягы чыкпай жүрчүмүн да, себеп бербейчи. Анткени себеби ата энем Россия Федерациясында элдин көп катмары сыяктуу эле мигрант болуп иштеп жүрүштү да. Анан биякта мен эжекелерим менен чогуу калганда, мен өзүм барып иштеп, өзүмдүн жанымды өзүм багып эле ушундай бир чоң болгон да. Апаңыз кандай киши эле? Сизди төрөгөн апаңыз? Апам журналист кесиби. Билимге жакын, мындайча айтканда идеологияга жакын адам болчу, аябай билимдүү адам болчу. Баягы эсимде бар, ошо үйгө кирсең эле баягы өзүнүн орду бар, ошол жерде эле газета окуп турчу да. Аябай жакшы көрчү. Эми апам негизи аябай жакшы киши болчу. Действительно, баягы ал дагы жана айтып атпайм, атамды да тарткан эмесмин, апамды да тарткан, экөө тең мындай бир жумшак кишилерден болчу да. Апаңыздын кайсы сөзү эсиңизде калды? Барбы ошол бир сөзү мындай? Балам, мындай бул турмуштагы оңой эмес. Кайсы сөзү калды? Же келинчегине мындай мамиле кылып? Бир сөзү бар. Ушул кандай адам болбосоң дагы атагың чыгып, эртең сенин көзүң өткөндө сенин эстелигиңди ошол кызмат кылган жерге тургузчу инсандардан бол депчи. Аябай күчтүү сөз экен. Күчтүү сөз, действительно. Ошону дагы мен бүгүнкү күндө баягы өзүм эстеп, ошону баягы алып жүргөнгө аракет кылам. Ал жакта канча бир тууганыңыз бар? Эжелериңиз бар дедиңиз, э? 2 карындашым бар. Бул карындашым уже өзүнүн турмушун өзү курган. Өзүнүн үй бүлөсү бар. Экинчи карындашым дагы уже 2 жыл болуп калды, өзүнчө турмуш куруп. Эмнече айтканда, өздөрүнүн жашоосун өздөрү алып келишет. Ошондо жалпысынан канча кыз? Так, 5 кыз. 5 кыз, жалгыз эркек. Экинчи апам жактан дагы 3 карындашым бар. Ошо кызга бай турбайсыздарбы? Кызга бай. Сан болсо керек, э? Сиздин эле көзүңүз карап турат окшойт байкеле, э? Жок, мен андай неме кылбайм, үйдөн дагы мындай өзүмдүн характерим бар. Көп кишини жакшы жактыра бербейм да. Жалгыздыкты жакшы көрөсүзбү? Мен мындай көрбөйм, салт тармактардан сиз бир жерде иш алып жүргөнүңүздү, мындай бир качанда болсо бир мындай эмелерде эле жүрөсүз да, жумуштарда, объектилерде кейип, кепшип, нерв болуп, колун эле бир сүрөтчү болуп көрөм да. Мен эс алганда эми чын айтканда мындай клуб же кандайдыр бир
бир жерге отуруп ырдап бийлеп деген жактыра бербейм негизи. Негизи шаңды жактырбайт экенсиз да? Шаңды жактырбайм. Болгон эле баягы кээде айла жоктон эле барбасаң, достордун баары биригип алып бир жерге барганда баягы айла жоктон барбасам, а так и то аяка барганда дагы мындай отура бербейм өзүмчө. Эч кимге неме кылбайм. Азыр эми кайсыл гана соц тармактарда ачпа, бүт жерде эле будущий мэр, биздин келечектүүбүз мэрибиз, бизге ушуна мэр деп жазып калышат да. Эми ал билдирүүнүздү деле окуп атасыз да. Кандай каалабыз? Хотелось бы быть мэром. Конечно, албетте. Эми өзүмдү жанагындай апам айтып аткан нерсени колдонсом, албетте мен дагы мэр болгум келет. Мен дагы мындайча айтканда өзүмдүн кызматымды ошо элиме жериме арнап бир чоң бир атка жетким келет. Бирок ар бир нерсенин өзүнүн учуру бар, өзүнүн убагы бар. Көбүндө биздин урматтуу мэрибиз бар. Эмилбек Мырзакулович Абдыкадыров. Ошол кишинин биз сөзүн угушубуз керекпиз. Ошол киши бизге кандай команда берсе, биз ошонун баарын так аткарып, кызматыбызды так кылышыбыз керекпиз. Эч качан кандайдыр бир саботаж кылып, ордунда киши турган кызматка баягы жүгүнүп аракет кылбаш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар. Ар бир нерсенин убагы бар деңиз. Тергөөчүлүктөн кантип сиз мэрликке келип калдыңыз? Баарына кызык да? Тергөөчүлүктө жүрүп, милицияда жүрүп, и вдруг Милицияда мен Алиса жана страна чудесте болупчу. Милицияга мен мындайча айтканда 16 жылымды арнадым өмүрүмдө. Мындайча айтканда жарымдан көп. Жарымы деп койсок болот. Акыркы кызматым ушул Ички иштер министрлигинде, тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштерди тергөө боюнча башкармалыктын орун басары болдум. Ал жерге келгенде дагы мен эң жаш, мындайча айтканда, ошол кызматка барган эң жаш жетекчилерден болуп баргам. Ал жакта мен 1 жылга жакын иштедим. Ар кандай иштеп тергедик, чоң иштеп тергедик. Анан бир күн эле ошо январь айы, 2022-жылы январь айында мени мэрияга чакырышты. Анан ошол учурдагы мэр Айбек Жанышбекович Жумушалиев. Ошол киши чакырды. Бардым, барсам иштеп бер деди. Жакка келип иштеди. Мен аябай мындай таң калдым, эмнеге, эмне себептен депчи. Анан ошол учурда өзү деле ачык эле айтты, бияка бир кишине неме керек болуп атат, порядок керек болуп атат. Анткени чоң управлениянын жетектейсиң деди. Ошол управлениянын башын бириктирип, ошол жакта болгон коррупциялык иштердин баягы ордуна коюп, ошол тарап кеткен жерлерди баягы ордуна кайтарып бергенсиң. Макул деди. 2 күн ойлондум, бирок чын айтканда үй бүлө менен акылдаштым, биринчи келинчегим каршы болду. Андан кийин бирок өзү айтты, барып иште, эгер ушундай чакырып атса, барып иштеп көр. Анан жетекчиликке ошол учурда иштеп аткан жетекчилигиме да кирдим. Аяктан да сурасам, алар дагы айтты, барып иштеп көр. Если жакпай калса кайра келесиң. Бир жерге орун таап беребиз, эч переживать этпе деди. Хорошо деп. Мен жумушсуз калбайм. Макул дедим. Макул деп ошол мэрияга барып, мүлктү башкаруу департамент директору болдум. Ошол жака барганда бул департамент жаңы биригип, жаңы түзүлүп аткан департамент экен. 5 управленияны, 5 башкармалыкты бириктирип, Бир управление кылышты. Бир управление кылышты да. Анын баарын кагаз түрүндө чыккан, бирок фактически эч кандай жумуш кылбайт болчу. Жаңы чыккан. Ошол себептен анын баарын бириктирдим. Баары менен таанышып чыктым, көрдүм, баардыгын бириктирип, бүгүнкү күндө мынакей ал департамент эми ушундай айтканда мэрияда эң алдыда жүргөн департаменттердин бири деп мактанып. Самый шумный. Не то что алдыда жүргөн. Самый шумный да эмес, а самый эффективный. Который работает на данный момент. Который действительно работает. Эми мынакей мисал айтайын, муну деле мен көп жерге деле айтам. Ошол учурда биз жаңы чогулган учурда 2022-жылдын башы болчу. 2021 жылдын итогу менен чогулган акчанын эсеби болгону 650 миллион сомго жакын акча экен. 5 управление биригип. Ал эми 2022 жылдын аягы менен биз ошол эле чогулган акчалардын саны 1 миллиард 150 миллион сомго жеткен. Азыркы учурда биз ошол эле мурунку мен өзүм иштеген учурдан эсептеп келсем, былтыр ушул күнгө чейин где-то
400 миллион тегерегинде акча чогулса, азыркы күндө 2023 жылы ушул күнгө чейин 650 миллион сомго чейин баягы акча чогулду. То есть биз баягы өзүбүздүн жумушубузду өзүбүз ашып, мындайча айтканда, эффективдүү жумушту көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Азаматсыздар, мынакей мен жалдан өткөн сайын ушул Батуми кафесин карап өтөм да. Бул эми алдан ары салынып бүтөбү, анын ордуна эмне болуп деп элечи, кошуна коомдор менен айланып калабыз да. Анан ошол турганыбызга мүмкүнчүлүктөн пайдаланып берип алайчы. Батуминин орду эмне болот? Жакшы суроо болду. Батуми рестораны боюнча бүгүнкү күндө маселе толугу менен чечилди деп эсептесек болот. Жанагы ордунда турган жеринен бул ресторан башка жерге көчмөк болду. Жана азыр көчүү учурунда. Ошондой эле жанындагы шашлычный баягы элде да көп суроо пайда болот экен, аны да байкап аттым. Шашлычный номер 1 деп. Ал маселени да бүгүнкү күндө чечүү учурундабыз. Жакынкы күндөрдө мындайча айтканда биз официалдуу түрдө бул шашлычный номер 1 боюнча дагы өзүбүздүн баягы тийиштүү решенияларыбызды чыгарабыз. Ал жерде негизинен бул жерде мен сквер же мындайча айтканда кичи парк кылам деген кыялым бар. Ал паркты мен ошол эле жанагы жанында жайгашкан кичи балдар больницасындагы онкология бөлүмүндө мындайча айтканда көз жумган кичинекей балдарга арнайын деген ниетим бар. Себеби ал ошол отделение, онкология отделениясы ошол кафелерге жакын турат да, аябай айнегинен көрүнүп турат. Анан эмнеге баягы элдер да сурайт, эмнеге ошол ресторанга асылды, башка ресторан жокпу деген себеп. Бул бирден бири ошол маселе. Тиякта өлүм менен күрөшүп, ушу жашоого аракет кылайын деп канча көз жаш төгүлүп турса, бир жакта сайраңдап, биз бийлеп турсак ал туура эмес нерсе. Музыканы өчүрбөстөн ар жакта дары коюнуп, канча деген оор дарыларды алып аткандан ошол жанакы шашлыктын мындайча айтканда жыты келсе, бул туура эмес нерсе болуп калат. Ошол эле учурда бул кафелер боюнча өкмөт тарабынан дагы биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан дагы Акылбек Үсөнбекович тарабынан дагы мэрибиз тарабынан бир нече жолу айтылган бул жанагы кафелерди жылдыргыла ордуна башка жерге барсын. Бир нече жолу ошол эле больница кайрылган бизге, ошол кафелерге алып бергиле. Бир нече жолу прокуратура органдарынан бизге каттар түшкөн. Анан бул нерсенин баары ошонун баары бул болуп келген, болуп келген. Жөн эле барып бузуп алган жоксуздар да, туурабы? Ошонун баарын бириктирип, анан жанагындай чечимге келебиз. Нурдан мырзайым, кел эме мындай ачык сүйлөшөбүз да. Мындай болду элесизби? Алдын ала объектисин келип көрсөтүп, бул объект билип турам эмес жерде курулган, мынча акча берейин деп сизге бир пара сунуштагандар болду беле? Мындай учурлар болгон. Действительно болгон. Бирок мен сразу айткам, жок, болбойт. Либо Элем просто сүйлөшөк дегенде дегенсе дагы болбой койдуңуз беле? Жок, болбойт деген. Тууган уруктар алыштырып да. Бүгүнкү күндө мен кээ бир туугандарым менен, досторум менен сүйлөшпөй калдым. Ошол жумуштун аркасында. Кээ бир тууган урук менен мындайча айтканда катнашты үзүүгө аргасыз болду. Ошол кызматтын айынан. Кызматтын аркасынан, ошол жумуштун аркасынан. Кээ бир достор менен мындайча айтканда урушканга чейин бардым. Эми ачыгын айтыш керек. Если эгер ошол кызматка барып иштейм деп элдин мүдөөсүн чечип болгон күч аракетиңди ошол элибиздин, жерибиздин кызыкчылыгы үчүн иштесең, андай нерсе болот. Андан качып кутула албайсың. Аны мойнуна алыш керек. Пара сунуштагандагы убакыттар болгон. Эми баягы алып келип мындай көрсөткөн эмес, именно сүйлөшөлү же тигиндей кылалы, мындай кылалы деген жок, болбойт, кечирип болобу, даже жакындабагыла деп. Алардын мындайча айтканда объектилерин наоборот кайра жокко чыгарганга чейин ошолор бар. Эми
сиз барган объектилердин баардыгы бир чиновниктерге таандык болуп чыгат да. Анан мен туура көрөм да, Нурданга бир телефон чалып коет окшойт. Ай, тетякка барсаң, тегинче түгүнчө үнүккү депчи. Кече деле бир объектти бузганы баарыңызса, ал көрсө биздин экс-мэрибиз, депутат Иса Байкенке болуп чыкты. Иса Байкеде өзү жүргөн сүрөт дагы талкууга түштү. Билет белеңиз ошол жер Иса Байкенке экенин же билбейт белеңиз? Жок, действительно. Билбей эле баргансыз, э? Билбей эле баргам. Себеби бул жана андан мурун биз бир нече жолу айтканбыз, ошол Айтматов, Байтек Батыр, Абдрахманов жана Чүй проспектилери боюнча көчөлөрдү тазалаш керек деген, мындайча айтканда бизде мойнубузда милдет бар. Ошол милдеттин аркасынан кылынып аткан жумуш учурунда болду. Иса Байкеге мен мындан мурун эч кандай баягы тааныштыгым дагы жок болчу. Мындай мэр болуп кеткенин, депутат болгонун билчүмүн. Бирок мындай эч кандай тааныш болуп же бир маселе талкуулаганда учурда мындай жүзүн көрүлөт болчу. Алгачкы жолу ошол объекттен көрсөз да. Келип айтты, ушундай объект бар деген, жок болбойт, эми бул мыйзамдуу болуш керек. Ар бир нерсе мыйзамдуу болуш керек. Балакет киши келсе дагы, мындайча айтканда, мыйзам биринчи орунда болуш керек. Ушул абал кандай ощущение? Мисалы үчүн жана Батум мени бузуп атканда аялдын көз жашы, анан тиги эме Элмирза мырзанын үйүнө барып талкалап атабыз, мындай бир ощущение болобу эми бул мындай тургузулган нерсе да, мындай урап атканычы. Жанагындай бир чымчыктын бир эмеси, уясы бузулгандай элечи, мисалы үчүн жолдо өтүп баратсаң, чымчыктын уясы жерге түшүп калса, бооруң ооруп көтөрүп мындай коюп коесуң го, ушул мындай шамалдан түшүп калды депчи. Анан кече деле мисалы үчүн ал тургузулган, анан бузулуп атса, ушул эмоциялар кандай болот сизге мындай? Ушу тургузбай эле койсо болмок го убагында дейсизби? Жок, эч кандай эмоция жок. Мен болгону андан мурун жана айтпадым, тергөөчү болуш дегенде. Тергөөчү болуп иштеп жүргөндө, эгер кандайдыр бир кылмыштын бетин ачсак, бул бизге мага мындайча айтканда Өз болуш керек да бул го, Нурдан мырза. Бир нерсе баягы эми ички дүйнөңдө бир нерсени баягы ойготуу сезим болот. Ошол жумуштун аркасынан чыктым деген сезим. Ошондой эле ар бир жумушка менин оюм боюнча кандай жумуш болбосо да жайлоодон мал кайтаргандан баштап чоң кызматта отурганга чейин ар бир жумушка өзүнүн сый урматы жана сүйүүсү болуш керек. Ошол жумушту жакшы көрүп иштеш керек. Бул жумуш менен жөн эле күн өткөрүү эмес. Ошол жумуштун аркасынан бир кандайдыр бир жакшы нерсе чыгыш керек. Результат болуш керек. Ошол жумушту туура аткарып, мындайча айтканда бир маселени чечсең, ошондо орусча айтканда с чистой совестью будешь домой заходить вечером. Негизи ушул кызматка сизди туура эле алышыптыр да. Буга чейин деле бул эме бар болчу да, анан бизде мындай чоң резонанс болгон эмес да. Албакчылар барып эле бузайын деп эле тиги ыйлаган көрүп эле кетип калган окшойт да, бузбай элечи, чын айтыш керек да. Бул мүнөз болуш керек. Негизи туура таңдап. Мүнөз жагынан да, мындай темирдей тартип, мындай жанагы жүрөгүңүз жолборстукундай, мындай чын мындай көзүңүз бүркүттүкүндөй мындай тике караган. Жок, я должен это сделать деген арактачы. Бул менин деген эме тиги кызмат ордуман пайдаланып эмес, бул чынында элге керек жер деп мындай. Ай, чын эле бир чоң эме да, окуу да, адам баласы үчүнчү. Дагы кандай объекттерди алайын деп турасыз, айткыңызчы, заранее бизди көргөндөр даярданыш берсин. Эми объекттер боюнча бардыгы мыйзамсыз турган объекттер өздөрү билет. Билет, э? Жакшы билишет. Кайсы жерде мыйзамсыз турат, кайсы жерде мыйзамдуу турат. Мыйзамсыз турган объекттерге биз айтат элек, мыйзамдаштыргыла. Бергиле тийиштүү арыздарыңарды жазгыла. Мамлекетке тийиштүү акча каражатын төлөгүлө. Өмүр бою эле мындайча айтканда бекерчиликтен биз кетишибиз керекпиз. Кээ бир объекттерге биз тескерисинче баягы акча төлөгөндөн алыс болуп, бекер бергенге биз дайынбыз. Ошолорду бирок мыйзамдуу кылыш керек ар бир нерсени. Эгер мамлекеттин казынасын толтуруп жатса, эмнеге тийишмей билебиз, мындай. Тескери колдоо көрсөтөсүздөр. Биз колдоо көрсөткөнгө ар дайым дайынбыз. Эми ал нерседен баягы көп жерден айтылбай калат, чын айткандачы. Канча деген бизге объекттер келет, канча деген мындайча айтканда жарандарыбыз келет, мындай фильмдеги объектим бар, мындай объектим бар, мындай алсак болот деген. Биз жардам берип, наоборот ошол документтерди тууралап бүтүрүп бергенге чейин барабыз. Болгону мамлекеттин тийиштүү акчасын төлөш керек. Болду. Ооба. Бирөөгө бир нерсе берип же
Өзүнүн эле чөнтөгүн ойлоп жата берби? Өзүнүн эле чөнтөгүн ойлоп жаткан биздин биз туура эмес. Аны дагы биз туура түшүнүшүбүз керекпиз. Нурдан мырза, сиздин мындай жасап жаткан иштериңизден улам кол салуулар болду белемби? Коркутуулар, ай бала абайлап жүр, жолдон абайлап өт. Мындай ойлонсоң болобу, келечегиңди сен жаарсың дегендей. Андай нерселер бар. Бар, Бирок сиз деген неме менен жүрүп өттүңүз го, жан сакчылар менен. Болгондо бир эле кыз жүрүп өткөн, жаңыздан сүрөткө тартып видео кылып тартып. Мен ойлогом азыр бутжук менен келип 4-5 чала спортиктерди жанына түшүрүп алган, келет экен десем. Андай жок. Кенен эле бир кыз менен келдиңиз го. Эми мындай да, канча жөнөкөй жүрсөң, мен ишенерим бул мени ушул курчап турган кыргыз элин колдойт депчи. Эгер жумушумду туура аттак аткарып турсам, ошо эл өзү мени сактап берет. Эң андан тышкары эң башкысы ушул Алла Тааламдын көзү түз болуп, ошол туура жумушту кылсаң, Алла Тааламдын буйругу жок. Бирөөнүн оолу келип учпайт. Неден коркосой? Кудайдан корком. Дагы. Кудайдан корком. Калганын уже баягы өзүнүн тийиштүү мамилеси бар. Неге сүйүнөсүз? Неге сүйүнөсүз? Акыркы жолу неге сүйүндүңүз дегиле, сиздей мырзанын эмне сүйүндүрөт? Мамлекеттин бир кандайдыр жетишкендиги болсо, ошол мени анда сүйүндүрөт. Себеби, мынакей мен жана айтпадымбы, ар кайсы улуттагы, ар кандай улуттагы балдардын окуган, алар менен мынакей бүгүнкү күндө сүйлөшөбүз. Технологиянын заманы болгондон кийин алар менен мынакей бүгүнкү күндө WhatsApp аркылуу деле өзүбүздүн группабыз бар, ошол жактан сүйлөшөбүз, бири-бирибизге баягы кандайдыр бир жаңылыктар болсо айтып турабыз. Ал жактан дагы айтпак бул нерсе. Алар дагы жөн отурбайт. Ар бир улут мындайча айтканда мактанганга аракет кылат. Анан ошол мени аябай баягы намыстандырчу да, окуп жүргөндө эле ошол курсташ балдарым деле баягы айтчу да, чын айтканда Бишкек большой ауыл дечи да. Анан аябай мындай жүрөгүмө тийчү. Анан эсиңиздерде болсо керек, может, сиз билесиз, илгери бир Акипрессте бир немеси бар, рубрикасы бар болчу. Ошол Кыргызстандын тарыхы жөнүндө болуп аткан нерселер боюнча мындай чыгармачылык аралаштырып жазган бир рубрикасы бар. Назыбы атын унутуп койдум. Ошол рубрикада Бишкек Кыргызстанды неме деп койчу да, неме Казакстанды точно помню, негедир баягы эстеп калгам, Казанстакан деп жазып койчу, жазып койгон да. Кыргызстанды дагы бир бала деп жазып койгон. Анан Бишкек шаарындагы бир неме деп жазып койгондо, эмне такси ситиби ушундай депчи, жагымдуу нерселер. Мен ошол сайтка атайын эми интернет жок дандачы. Ошо интернетке акча төлөп барып, ошол сайтка жазып, күнүгө 15 күнүгө эмес, бир айда бир 15-20 жолу жазгам. Ошол названияны которгула депчи. Анан ошо которушкан. Анткени мага баягы обидно болгондо, мен өзүмдүн тиги бөтөн жерде жүрсөм, анан өзүңдүн баягы жакшы көргөн шаарыңды, жакшы көргөн мамлекетиңди бир башкача бир название менен жазса, мага аябай жүрөгүмө тийген. Анан Кудай Таалам, Алла Таалам ушундай бир жаштын тилегин берет деп коет эмесми. Ошол кезде бир ойлонуп койгом да, ушундай бир кызматка барсам, ушуну оңдой элем, тигиндей кылат элем, мындай кылат элем депчи. Ошону ишке ашырганга мага бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк берилип, ошону баягы ишке ашыр деген мындайча айтканда бир нерсе турат деп ойлогом. Ошону ашыр. Жакшы азаматсыз. Дастан Далабаевичтин трибунага чыккан бир сөзү эсимде бар да. Эмне айтып атат деп аябай таң калгам да. Көрсө экөөңүздөрдүн бир ортоңуздарда мамиле жок экен. Кесип катары. Сиз өзүңүз кызматыңызда, ал депутат. Если честно, деп айтканда, Нурдану у меня нету никаких привязанностей. В общем, я его очень сильно уважаю. Но он реально мырк деген да. Реально вот он мырк деген сөзү бар да. Анан ошол сөздү, ошол видеону көргөндө кандай сезимдер болду элесизде? Биринчи көрүп күлдүм. Күлдүңүз. Эми ошондой мындайча айтканда даңазасы бар, ошондой чоң трибунага чыгып алып жаман сөздү айткан бул эми бул депутаттын кыла турган иши эмес да. Ваше поведение ошондой болуп атканы менен эметкен жоксузбу?
эми ничего нет. Эч кандай жекедеги бир ортодогу мамиле болгон жок. Мен ал жок, ал сиз менен мамилеси жаман эмес. Просто алдында айтты да, эл келип атса, эл чогулуп атса, ал өзү эшикке чогулуп далдаптап, эмесин көтөрүп алып, кыйкырып, эл менен кошо кыйкырып атат дейт. Анын кызматы дейт, ошол эл менен чогуу болуу, ошол элге дейт, мындай жакшы сөз айтылуу дейт, мындай тынчтангыла биз бул маселени мындай чыгабыз дегендин ордуна дейт. Он как мыр выбежал и кричит вместе с ним деп. Эми бул видеолордо туура караш керек. Анын баары бар интернетте. Бул кандай болгон? Ошол күнү гараж кооперативтердин баягы ээлери келип биздин мэриянын астында митинг кылган. Бирден бир себеби бизде Бишкек шаары боюнча 50-ге жакын гаражный кооператив бар. Гараж бул жеке менчикпи, өзүнүкү? Жок. Мамлекетке караган. Бул жерлер мамлекетке караштуу жерлер, муниципалдык жерлер. Ал эми үстүндө турган жана темири бул өзлөрүнүн жекеси, жеке менчиги. Биз болгону эмнени суранып атабыз? Жерге болгон аренданы төгүп бергиле. Башка эч нерсенин кереги жок. Ал эми биздин баягы жаман бир адатыбыз бар, бир нерсе көнүп алганбыз да, бекерчиликечи мындайча айтканда. Ар бир нерсенин өзүнүн жоопту мындайча айтканда төлөмү болуш керек. Бекерчиликке канча жылдан бери турган, эч кандай реакция болгон эмес, эч ким бул маселени көтөргөн эмес. Анан ошол мен учурума туш келип калыптыр, ошол маселени кабыргасынан коюп, ошол жанакы турган гараждар акчасын төлөсүн деген маселе. Алардын эми эсебин эсептеп келсек, эгемендүүлүктү алгандан бери эсептеп келсек, ошол если жана гараждарды бардыгы биригип бүгүнкү күндөгү сумма менен эсептеп келсек, бери жагы эле 1,5 миллиард сомдун акчасы. Бул чоң акча. Бул чоң бир тешикти жабуучу акча, бир эки больницанын акчасы, мындайча айтканда, эки больницаны куруп коюучу акча. Хорошо да отос, эми мурункуларды эми козгобойду. Болгону бүгүнкү күндөн баштап бизге болгон акчаны төлөп бергиле. Төлөгүлө акчасын, болду. Тура бергиле, силерге эч ким келбейт. Анан акча төлөгүлө десең эле баягы жок, бул биздин жеке менчик жер деп ойлошот. Эми ал чынын айтканда биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин бардыгы мыйзам түрүндө болуш керек. Телефон алсаң дагы документ менен алышың керексиң. Ооба. Туурабы? Ар бир нерсенин өзүнүн документи болуш керек. Бул телефон эмес да, бул жер. Жер маселеси бүгүнкү күндө аябай каталып турат Бишкек шаарында. Жер жок. Биз азыр школа, мектеп, бала бакча салганга жерлер издеп болуп атабыз. Эмне үчүн биз мектеп салбашыбыз керекпиз? Эмне үчүн биз бала бакча салбашыбыз керек? Кандайдыр бир адамдын ошол жакта гаражы туруш керек. Ошол мектеп турчу жерде. Демек ошону талкуулайм деп элдер чогулган турбайбы? Ал эми Дастан Далабаевичтин айтканы боюнча эми ал өзүнүн сөзүнө өзү жооп берет, өзүнүн деңгээлин көрсөттү болгону. Ал жогорку кеңеш деген бул кичинекей бир мындайча айтканда айыл өкмөт эмес да. Жогорку кеңеш деген бул мамлекеттик чоң орган. Ошол органдын трибунасына туруп бирөөнүн кандайдыр бир кемчилигин көрсөтүп же жаман сөз айткан бул чоң туура эмес нерсе. Дастан Далабаевичтин бул болгону ошонун мындайча айтканда мен өзүнүн алдына койдум. Өзү ошол суроого жооп берсин. Эгер мындайча айтканда жигитчилиги болсо, же кандайдыр бир мен саясатты жакшы билем, мен кыйын кызматкермин десе, ушул студияга келип туруп ошол суроого жооп берсин. Мен ошол жерге туруп айткан. Макул, эмкиде мен эфирме келгенде ошону сурап көрөйүнчү. Сурап көрүңүз, албетте. Эгер ошол суроого жооп берсе, эгер менин келбетимди кандайдыр бир нерсеге салыштырып айткан нерсе болсо, анда жооп берсин. Мен эгер кандайдыр бир кемчилигим болсо, көрсөтүп берсин мага. Оңдомор. Мен оңдоп алайын. Мырза мырза, сизди жакшы ырдайт деп угуп каласыз да. Жакшы ырдайт? Болобу ушундай учурларда караоке барып, ырдап, мындай? Жок. Чын айтканда мен ырга жокмун, бирок мен чыгармачылыкка жакынмын. Мисалы ыр жазганды билем. Качан бир кагаз бетине ыр чүрдүңүз эле, эсиңизде барбы? Бар. Кана? Курсант кезимде окуп жүргөндө ыр жазгам. Тамашалап бир эски бир блокнотум бар эле, милицияда иштеп жүргөндө совещанияларда отуруп калганда бир блокнотума бир неме кылып жазчумун, баягы чыгармачылык кылыпчы. Ёжик в тумане деген чыгармам бар да өзүмдүн. Келгиле чогуу көрөлүп атасыңар, Ёжик в тумане. Давайте. Ал Ёжик деген эми сценарий кандай, ошол РОУДда иштеген бир мындайча айтканда кызматкердин
иши жөнүндө да. Эми милицияда эми ар кандай жумуштар болот да. Чоң жумуш, кичи жумуш, тияка чуркайсың, бияка чуркайсың, ар кандай маселе болот. Анан Точно ежик в тумане. Анан действительно ежик в тумане болосун дейм. Анан деле милиция кызматкерлери менин баягы коллегаларым көрсө деле туура деп айтат да. Тамашалап чыгарган да ежик в тумане деген бир кичике чыгармам бар. Как он ал кандай ежик кантип роводага келгенден баштап ошол роводдо кантип иштейт, кандай отделдер бар, кандай отделдерди мен остров деп койчумун да. Остров СКМ, остров СС деп, следственная служба деп, остров УИМ, там, я не знаю, полуостров, там, чего-то, дагы бир отдел деп, основная земля деп тиги начальниктер отурган жерди земля деп койчумун. Ушундай бир өзүмдүн чыгармам барчы. Ошондой. Эми ал блокнотто тилекке каршы жоготуп ийдим, бирок ошону бир кайра жазып чыккым келет да. Эсте барбы? 1-2 сап. 1-2 сап. Бул ыр эмес, мындай. Мен түшүндүм. Аңгеме сыяктуу да. Аңгеме сыяктуу. Давайте попробуем эстеп көрөлү. Кичине. Орусча айтканда, однажды ежик пришел остров под названием Октябрьское УВД, где, зайдя на 3-й этаж острова, увидел маленький полуостров под названием СС. Ошондой. Тоже интересно. Ошондой. Эми калган эсте жок чын. Азыр милициянын абалы кандай, Мырдан мырза? Сиз келгенде кандай эле, азыркы милициянын абалы кандай, өзгөрүүлөр барбы? Эми кандай болгон күндө деле ажоосу келгенде 2 жыл болуп калдыбы? 2 жылда бир өзгөрүүлөр байкадыңызбы? Мен келгенде 2011 ушул 1-Май районуна тергөөчү болуп келгенде менин зарплата эми баардык жумуш зарплатадан айлык маянадан түзүлөт да. Эң биринчи айлык маянам 6700 сом болду. Ошо эң биринчи айлык маянам. Ал кезде айлык маяна аз болчу, действительно, аябай эле аз болчу. Биягын чөйсөң, биягына жетпейт, тиягын чөйсөң, тиягына жетпейт. Ушундай бир кыйын учур болчу да, чын айтканда. Материалдык техникалык камсыздоо да аябай аз болчу. Акчалар бөлүнчү эмес. Мындайча айтканда биз кагазыбызды кызмат баягы иш жазган кагазыбызды өзүбүз сатып алчубуз. Ал эми бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевич ушул ажоо болуп келгенден бери мен өзүмдүн мындайча айтканда милиция кызматкери болуп да иштеп калдым кичине болсо дагы. Бирок ошондой эле мынакей досторум аркылуу, коллегаларым аркылуу көрүп атам. Чоң өзгөрүүлөр бар. Мисалга алсак, айлык маянасы ошол 2 жыл мурун Садыр Нуркожоевич келгичекти. Мен мисалы тергөөчү болуп 25 000, 26 000 сом алсам, бүгүнкү күндө ошол эле тергөөчү 50 000ге жакын акча алат. Жакшы. Бул чоң өзгөрүү. Ошондой эле форменный обеспечение дагы жакшы болгон азыр. Биздин урматтуу министрибиз Ниязбек Улан Омонкановичтин да баягы чоң салымы бар. Ал киши өзү баягы мындайча айтканда чарбаны жакшы билген киши экен. Канча деген роводуларды баягы оңдоп түзөөдөн өткөрдү. Ошол эле биздин баягы милициянын символу болгон борбордук аппарат. Фрунзе Тыныстанов көчөсүндө жайгашкан борбордук аппаратты азыркы күндөгү абалы кандай? Садыр Нуркожоевич элдиктеги абалы кандай эле? Азыр эми ичине кирсең, действительно баягы жакшы бир министерствого киргендей көрөсүң. Ошол эле баягы техникалык обеспечение жагынан мисалга айтайын, эми камераларды булуңбурчка коюлган, ошол жерден башкарса болот деп мен билем да. Ошол жерден баягы бияк Бишкекте отуруп, ушул Баткенде болуп аткан камераларды көрсөң болот. Эми чоң жетишкендикке жетти. Действительно аябай оң болду. Баардык жагынан оң болду. Эми ушул учурдан өзүм пайдаланып баягы мурунку милиция кызматкери катары сөз бар эмес, просто бывших не бывает. Ошол сөздөн аркалап ушул жетекчи биздин мамлекет жетекчибизге, Ички иштер министрлигинин жетекчилигине чоң ыраазычылык айткым келет. Ошол кишилердин аркасынан мынакей биз өнүгүп өсүп чоң жетишкендикке жетип атабыз. Эми мисалга алалы, мынакей интернетке көп чыккан жанагы милиция кызматкерлеринин автоунаалары болчу. Эми чоң Россияда чоң блогерлер келип ушул машинелерди тартып атат. Ушундай машинелер бар экен Кыргызстанда депчи. Бул да жетишкен, чоң жетишкен. Ал машинелер эми жөнөкөй машина эмес, бул кымбат баалуу машинелер. Анын баары келип атат.
кабинетиңизди, кызматыңызды, тергөөчүлүктү сагынган жоксузбу? Кээде сагынасың. Тергөөчүлүктү негизи мен жакшы көрөм. Анан ушул тергөөчүлүктүн аркасынан бүгүнкү күндө кылып аткан кызматтын дагы мындай көп жетишкендигин ошол жумуштун аркасынан болуп атат да. Себеби бир нерсенин аркасынан түшүп, ошол жумушту акырына чейин жеткирип, түбүнөн билип изилдегенге мындай жеңил да мага. Бирок сагынам бул жумушту. Жакшы жумуш. Урматтуу достор, тамагыбыз да дайын болду. Учурдан пайдаланып, ошо эмне дейбиз, баарыңыздарды ушу тамакка чакырат элем. Элиңизде чогуу жасалган тамактан даамдуу жана таттуу болот деп айтышат. Баарыңыздарды даам деп көргө чакырабыз. Биз аябай кандай берилип жасадык. Мына караңыздарчы. Накта кыргыздын курдагы болуптур, Нурдан мырза, атыңызды Нурдан деп ким койду эле? Атам койгон. Өзүңүздүн атыңыз. Эми кыргыздар жакшы көрөсүз го, бир нерсеге уюп каштырып, же бир жакшы кино, сериал көрүп калсак, же дагы бир баатырдын атын, же бир жердин атынан дегендейчи. Сиздин атыңызды эмнеден улам Нурдан деп коюптур? Ошону билбейт экенмин, эмнеге Нурдан деп, бирок ошол Нурдан деп койгом деп койгон да атамчы. Кыскача эле айткан. Туулган күнүңүз качан? Негизи 9 октябрда. 9 октябрь. Жай мезгили балким күндөн нур чыгып келаткандан улам Нурдан деп койгом депчи. 9 октябрда, күз мезгилинде. Ооба. Анан эмне дейбиз? Учурдан пайдаланып, ушул бүгүнкү күндө айта кетчү нерсе биздин Бишкек шаарындагы тургундарга, конокторго, жеке ишкерлерге баарына кайрылат элем. Бул шаар, бул мамлекет, бул бирөөгө кереги жок. Бул өзүбүзгө гана керек шаар жана өзүбүзгө гана керектүү, керек болгон мамлекет. Ошол мамлекетибизге жана шаарыбызга өнүгүп өсүшүн каалайм. Жакшылыктардын шаары мамлекети болсун. Мамлекетибиз бир ушул Орто Азиядагы мындайча айтканда экономическое чудо деп коет орусча. Ушундай экономическое чудо болот деген бир кыялым бар. Ошого жетишин тилектешмин. Ал эми сиздерге да чоң рахмат ушинтип чакырып маек куруп атканыңыздарга, сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик, ар дайым ден соолукта болуңуздар. Жакшы маанайда жүрүңүздөр. Кеңес сиз алыңыз биринчи. Бизде биринчи эки киши Жок. Алыңыз. Негизи тамакты көп жаза бербейм, бирок эми колумдан келишинче жазган тамак. Жамдуу болду. Кош болуптур. Негизи мен тамакты тамшанып жайын жакшы көрөм да, карачы. Этинен албайсызбы? Жок, алыңыз. Муну мен жазадым да. Достор, биздин азыр чайыбыз кайнап жаткан учуру. Нурдан мырза экөөбүз маегибизди алдан ары улантабыз. Тамактын үстүндө чай менен дегендей, жигитке жетмиш өнөр азык кылат дегендей, Нурдан мырзаны биз мынакей бүгүн ашканадан сынап көрдүк. Чынында эле даамдуу тамак жасайт экен. Эмне дейбиз? Сиз жасап жаткан иш бул жакшы иш. Бул Бишкек шаарына бул кошуп жаткан салымыңыз. Бул Бишкек шаары бирөөгө керек эмес, бизге керек, биздин балдарга дегендей. Ушул шаарыбызды таза, эч кимге коркулбай жакшы карап алалы. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Кудай буйрса бул биздин акыркы жолугушуубуз эмес. Баса белгилеп кетчү нерсе бар. Нурдан мырза ашты дагы укмуш дембейин деди. Кудай буйрса мен ойлойм ушул сентябрларды утурлай, көздүн бир алгачкы айланын биринде
казанга от чагып, жакшы бир аш демдеп берсе бизге, ага чейин дагы жакшы бир жаңылыктарды кылат деген ойдобуз. Ал жаңылыктарга Кудай буйрса өзүңүздөр дагы күбө болосуздар. Баарыңыздарга эмгилейбиз. Ала кандай болгон Кыргызстанды биз бир гана сактап, өстүрүп, бапестеп карасак, демек өсүү жолундабыз. Аты жөнүм Назира Бердиулова. Биздин расмий каналга катталууну унутпаңыздар. Кудай буйрса экрандан кайра жолугушабыз.